Ода Лондон BBC. Саламатсыздарбы. Елералық жана спорт жаңылыктары менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Гонконг. Жергиликтүү шайлоодо демократиячыл талапкерлер добуштардын басымдуу көпчүлүгүн алып, жеңишке жетти. BBC-ге көрсөтүлгөн документтерге ылайык, Кытайдын батыш тарабында уйгурларды кайра тарбиялоого багытталган жогорку коопсуздагы түрмөлөр бар экени аныкталды. Түштүк Кореяда балдардын төрөлүү көрсөткүчү төмөндөдү. Бирок бул кризистен пайдаланып чоң энелер мектепке барууга мүмкүнчүлүк алды. Гонконгдо демократиячыл талапкерлер жергиликтүү шайлоодо олуттуу жеңишке жеткенден кийин аймактын жетекчиси Кари Лам Айым шайлоочулардын жүйөсүн кунт коюп бугарын айтты. Демократиячыл кеңешчилер эми 18 аймактын 17син көзөмөлгө алды. Бул жетекчиликке карата терең нааразылыктан кабар берип, бир нече ай бою уланып жаткан Бейжиңге каршы акцияларды колдоо катары бааланууда. Гонконгдуктар кезекке туруп, добуш берип, өз пикирин ачык билдиришти. Добуштар саналып, улам бир орун оппозициялык альянска тийип жатты. Мурда аларда бир уч гана орундар болгон. Гонконгдун өкмөтү үчүн бул күтүүсүз жеңилүү болду. Бүгүн шаар борборундагы офис кызматкерлери түшкү тамактануу убактысында өкмөтчү саясатчыны полиция сүйрөп алып кеткенине күбө болушту. Алардын жыйыны митингге айланып кетти. Чогулгандар Гонконгдогу Кытай бийлигине мурда болуп көрбөгөндөй айбат көрсөткөн кыймылдын ураандарын кайталашты. Бири да кем эмес 5 талап. Алар толук демократия орнотууну жана соңку 5 ай бою жүргөн толкундоолордогу зомбулуктарды көз карандысыз иликтеп чыгууну талап кылууда. Жаңы шайланган депутаттар өткөн аптада полиция менен кармашкандан кийин университеттин жатаканасында дали бекинип жаткан активисттерге барышты. Шайлоодогу жеңиш каршылык акцияларынан улам келип чыккандай. Кытай эми дилеммага туш келди. Гонконгду эми эмне кылат? Учурда расмий позицияны кармануудан башка аргасы жок. Гонконгдо эмне болгон күндө дагы ал Кытайдын аймагы. Өлкөнүн өзгөчө административдик бөлүгү. Гонконгдо туруксуздук орнотуу же анын өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратуу аракети эч качан ишке ашпайт. Аймактагы саясий олку-солкулар чет мамлекеттердин кийлигишүүсүнөн улам болду дейт Кытай. Бирок гонконгдуктар элдик нааразылыкты басууда полиция күчтөрүнө таянуу стратегиясы кризистин узакка созулушуна түрткү болду дешет. Эми алар Кытай бул саясатын өзгөртөр бекен деп күтүшөт. Кытайда 100 миңдеген уйгурларды кайра тарбиялаган жогорку коопсуздуктагы түрмөлөр түйүнү кантип түзүлгөнү белгилүү болду. Кытай ар дайым Шинжань аймагындагы лагерлер билим берүүгө багытталганын айтып келген. Бирок иликтөө журналистикасынын эл аралык уюмунун колуна тийип, BBC көрүп келген расмий документтерге ылайык туткундар идеологияга сугарылып, жазаланып жатканы аныкталды. Кытайдын Британиядагы элчиси BBC-нин жөөлөрүн четке какты. Миңдегендер бул жол аркылуу Кытайдын тарбиялоо лагерлерине жөнөтүлдү. Эми анын ичинде эмне болуп жатканын аныктадык. Журналисттердин колуна тийген документтерде тарбиялоо лагерлерди башкаргандарга түшүндүрмө жазылган. Анда лагерден эч ким качып кетпеши керек. Тартипке көңүл буруп, тил албагандарды жазалагыла жана күнөөсүн мойнуна алдыргыла деп айтылат. Бул кылмыш ишин козгогонго жол ачкан далилдер. Алар адам укуктары тебеленип жатканын көрсөтүүдө. Документтер прокурордун колунда болушу керек. Соңку 3 жылдын ичинде Кытай алыскы Шинжаң провинциясында жүздөгөн тарбиялоо лагерлерин салды. Лагерлерде кеминде 1 миллион киши кармалууда. Алардын басымдуу бөлүгү уйгур мусулмандар. Кытай лагерлер окутууларды сунуштап, терроризмге бөгөт коюп жатканын айтууда. Бирок документтер кубаттуу державанын негизги максатын көрсөттү. Кытай тилин негизги приоритет кылуу, окуучуларды трансформация болууга үндөө деп жазылат документтерде. Тарбиялоо лагердегилер ишенимин
жүрүм турумун жана тилин өзгөрткөнгө чейин камакта болот. Миллиондон ашуун киши ушундай абалга кептелгенин эске алып, муну этникалык топко багытталган чоң масштабтагы иденттүүлүктү жок кылуу схемасы деп атасак болот. Кытайдын Лондондогу элчиси тарбиялоо лагерлери боюнча суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Өткөн аптада элчи Гонконг боюнча басма сөз жыйын өткөрдү. Бирок мен Шинжаңдагы лагерлер тууралуу билгим келди. Сизге ушул аптада Шинжаңдагы лагерлер боюнча жазгам. Алар түрмө экенин билем. Сиз эмнеге лагерлер боюнча чындыкты айткыңыз келбей жатат? Биринчиден, сиз түшүндүргөн эмгек лагерлери жок. Билим берүү борборлору же окутуу борборлору деп аталат. Алар терроризмди токтотот. Кечиресиз, сиз айткан сөз мен көргөн лагерлерге дал келбейт. Сиз сөз кылган документтер дагы жасалма. Жалган жаңылыктарды укпаңыз. Жасалма ушактарды укпаңыз. Документтерди жалган жаңылык деп атоого болбойт. Алар адам укуктары боюнча кылмыштарга далил. Кытай 100 миңдеген кишилерди камап, алардын иденттүүлүгүн жок кылууда. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн Бишкекте жарандык коом митинг өткөрүп, ал Сооронбай Жээнбековдун президенттик мөөнөтүнүн 2 жылын жыйынтыктаган маалга туш келди. Коррупцияга каршы күрөшүү президенттин эң башкы убадаларынын бири. Бирок жарандык коом жемкорлукка каршы күрөш тандалма мүнөздө жүрүп жатат деген пикирде. Акцияга чогулгандар алдына өкмөттөн эч ким барган жок. Активисттер футболдогу сары эскертүү айып кагазын бийлик тарапка көрсөтүп тарап кетти. АКШ деңиз аскер күчтөрүнүн башкаруучусу Ричард Спенсер тартип бузган үчүн рангы төмөндөтүлгөн офицердин ишин тескегенине байланыштуу кызматтан алынды. Офицер Эдвард Галлагер 2017 жылы Ислам мамлекети тобунун туткунга түшүп каза тапкан согушкердин сөөгү менен сүрөткө түшкөн. Бул окуя үчүн ал аскердик намынан ажыратылган. Бирок президент Трамп кийлигишип офицердик намын калыбына келтирген. Австралиянын чалгындоо кызматы парламентке Кытайдын тыңчысын киргизүү аракети болгон деген окуяны тергөөдө. Март айында Мельбурн шаарындагы мейманканада Ник Жиао аттуу кишинин сөөгү табылган. Австралиялык кызматтын айтуусунда кытайлык агенттер бул кишиге келип, ага акча үчүн либералдык партиянын атынан май айындагы жалпы шайлоого катыштууну сунуштаган. Британияда жүк ташуучу контейнерде 39 вьетнамдык мигранттын сөөгү табылганына байланыштуу камакка алынган 25 жаштагы айдоочу мыйзамсыз миграцияга колгабыш кылганы үчүн күнөөсүн мойнуна алды. Морис Робинсон кишилердин өлүмүнө байланыштуу тагылган 41 айып боюнча билдирүү жасаган жок. Ага мигранттарды Британияга мыйзамсыз ташып келүү боюнча ири схемага катышкан деген айып тагылган. 2018 жылы абада көмүр кычкыл газы менен башка да зыяндуу заттардын өлчөмү кескин көбөйгөнү катталган. Бириккен Улуттар алдындагы дүйнөлүк метеорология уюму маалымдагандай, абаны жылыткан метан жана азот кычкылы сыяктуу заттар орточо өлчөмдөн кыйла жогору болгон. Париж келишимине ылайык өлкөлөр милдет алганы менен зыяндуу газдар кыскара элек болууда. Түштүк Кореяда жаш балдар калбай баратат. Өлкөдө балдардын төрөлүү көрсөткүчү дүйнөдөгү эң төмөнкүлөрдөн. Өзгөчө элет жеринде мектептер дээрлик бошоп, окууга келчү балдар жок. Былтыр 1-класска бир да окуучу келбей калган айылдык мектеп быйыл эшигин улгайган окуучулар үчүн ачкан. Бала кезинде окубай калган чоң апалар жазганды үйрөнүүдө. Бул энелер мугалимине биз жакшы окуйбуз дешүүдө. Алар ондогон жылдар бою жазганды, окуганды үйрөнсөк деп кыялданышкан. Эми окуганга мүмкүнчүлүк пайда болуп, сабактагы ар бир учурду өзгөчө көрүп отурушат. Мен эч качан мектепке барган эмесмин. Биз абдан жарды болчубуз. Эми мен жаңы нерселерди үйрөнүп, мектепке барган жакшы экенин билип отурам.
Мен жазганды окуганды үйрөндүм. Мугалимиме миң мертебе ыраазымын. Ушунчалык кубанып жатам. 평생을 가족, 주로 형제. Булар өмүр бою үй бүлөсүнө кызмат кылып, көбүнчө эркек бир туугандарына артыкчылык берип жашап келишти. Көп бүлөлөр жакырчылыктын айынан кыздарын калтырып, мектепке уулдарын жөнөтчү. 근본적인 원인은 가난이었죠. Бул айылдык мектепте ар бир класста 90 окуучу болуп келген. Эми болгону 22 окуучу калган. Былтыр 1-класска бир да бала келген эмес. Ошондуктан чоң апалар биз окусак болобу деп келишкен. Мен бала кезимде бир туугандарымды карашып жүрүп, окууга келе алган эмесмин. Эми караганда мүмкүнчүлүк келип отурат. Ошондуктан окуганы келдим. Түштүк Кореяда балдар барган сайын аз төрөлүп, дүйнөдөгү эң төмөн көрсөткүчкө жетип калды. Айыл жерлерде дээрлик жаш бала көрүнбөйт. I'm the first Scottish person you have met. Абалды оңдоо үчүн бийликтер жаш энелерге жардам берген ымыркай бөлүмдөрүн куруп, алардын айылда калуусуна шарт түзүп жатат. 요즘 젊은 사람들은 그냥 이제 Азыркы жаштар жубайлары менен өздөрү эле жыргап жашагылары келет. Алар негизинен баланы өстүрүүдөгү экономикалык кыйынчылыктан улам карманууда. 부분이 좀 큰 것 같아요. Бирок маселе жалаң эле каражаттарга байланыштуу эмес. Жумушка толук берилип иштөө маданиятынан улам көп аялдар үчүн үй бүлөнү жумуш менен айкалыштыруу абдан татаал. Натыйжада Түштүк Кореяда жаш балдар азайып калды. Бул класста 3 гана окуучу бар. 3-ü ар башка жашта. 해피. Ошентип бир жагы балдар азайып, класстар бошоп жатса, аларды учурунда окубай калган улумундун өкүлдөрү толтуруп жатат. 이름자도 알고 있고 이런 것도 이제 Мен эми өзүмдүн атымды жаза алам. Мектепке барган кызыктуу экен. 학교 오는 모습이 재미져요. Эми спорт. Бүгүн Премьер-лигада Астон Вилла Ньюкаслды кабыл алат. Кечеки жалгыз матчта Шеффилд Юнайтед 90-мүнөттө Манчестер Юнайтед менен эсепте теңеп бир упай алды. Меймандар 2 голдон кийин шамдагайраак болуп, оюн 3-3 эсебинде тең бүттү. Теннис. Дэвис кубогунда биринчи дүйнөлүк ракетка Рафаэль Надаль Испанияга эмоционалдуу жеңиш алып келди. Ал 3 сетте канадалык Денис Шаповаловду жеңип, Испания Дэвис кубогунун титулун ушуну менен 6-чы жолу жеңип алды. Акыркы жолу алар бул мелдешти 2011-жылы уткан эле. Мадридде өтүп жаткан бир аптага созулчу командалар мелдешине 18 команда катышат. Реал Мадридтин тренери Зинедин Зидан клубтун көрмандарына кайрылып, Гарет Бейлди опузалоону токтотууга үндөдү. Уэльс командасынын чабуулчусу Реал Мадридтин Реал Сосьедад менен беттешинде ойноду. Ал Кардиф шаарында майрамдап жатып, Уэльстин желегин көтөрүп чыкканы үчүн Реал Мадридтин көрмандары клубту 1-орунга койбойт деп нааразы болушкан. Жаңылыктар соңунда жирафты кыргызча эмне дейбиз? Анын баласынчы? Айтор суроо көп. Сиздерден жооп алгыча жүрөктү жылыткан окуяны көрөлү. Бул жирафтын музоосу. Анын аты Жаз. Туулганына 9 күн болгон жирафты өсүмдүктөрдүн арасынан энеси жок, ачка жалгыз турган жеринен таап алышкан. Аны Түштүк Африкадагы Йоханнесбург шаарынын жанындагы жетим калган айвандардын коругуна тапшырып беришкен. Балакай корукту кайтарган аңчы деген ит менен достошуп алган. Аңчы кичкинтай жирафка жылуу мамиле кылат. Өзүңүздөр көргөндөй, экөө бири-бири менен абдан ынак. Жаппай болсо да ар бир жаныбар энесинин жытын эңсейт тура. Интернетибизге баш багыңыз дарегибиз bbc-kырgыз.com. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.